Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Кайрадан прямой эфирде, түз эфирдемин. Баарыңыздарга аманчылык. Бүгүн дагы мынакей СНМнын астына келдим. Кечеден бери прямой эфирге чыгып эле жатам. СНМнын алдында турган нааразычылык айткандар дагы бар экен. Мен азыр келдим. Кечеден бери ошол безилдеп айткандыгымды угуп чалып аткан адамдар жок. Дагы да болсо бүгүн приемга кабыл алабы деген ойдо келдим. Ошто абал кандай болуп атат мага белгисиз. Кечеги балага кысым көрсөткөн боюнча ал ошол номери өчүп тоого чыгып кетем деген, ошол боюнча ал менен байланышым жок пока. Бул жерде дагы ошол Ташиевке келгендер бар экен. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, ошол өзүңүздүн адамдарыңызды чыгарасызбы же ошол жеке кабылдабаңызга 5 минут мени кабыл аласызбы? Себеби арыз жазып таштаган менен сизге арызым 3-4 айда жетет экен. Ошол себептерден азыркы менин абалым, азыркы Оштогу абал бул өтө орчундуу жана коркунучтуу, өмүрлөрүнө коркунуч келтирген абал болгондугуна байланыштуу мен сизди кабыл алууңузду суранам. Бул жерде дагы нааразычылык менен келгендер бар экен. Менин прямой эфирмен Ошто жүргөндө түшкөн боюнда бар келинчеги. Ушу жолдошун подстава менен каматышты. Бул ошол эле сиздин Камчы Кыдыршаевич, сиздин астыңыздагы Ош облусунда, Ош шаарында иштеген СМнын колунан ошол подстава менен кармалды деп келин видеодон чыккан эле. Булар дагы азыр сиздин астыңызда, мына ишканда дагы турат СМнын алдында. Бул келиндин ыйлаганчалык көз жашын чыгып угуп коюшуңуздарды мен дагы суранат элем. Жөндөн жөн айтып атпаса керек, себеби көз көрүнө дейт. Ошол СНМнын сотруднигинин аты жөнүн айтып атат бул келинче. Ошол дивандын үстүнө таштап кеткен деп. Сиздин аркаңызды жана аркаңызга жамынып, сиздин атыңызды жамынып, ошол эле сиздин сотрудниктериңиз кайра ошол акчага жана өздөрүнүн чинин чоңойтконго аракеттенип жатышат деген жүйөлөрдү коюп келишиптир. Сиздин колуңуздагы УКМК кызматкерлери результат үчүн подстава менен алектенүүдө дейт. Чындыгында бул келин айтып атат 3 өзүңүз табасыздар. Сиздер ушул мына УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган Усманкулов Баялы дедиңиздер, ошолордун туугандары болосуздар да. Канча грамм менен кармалды бул бала? 3 грамм менен, Азыркы учурда ошол УКМКда кармалып жатат да, Кечеден бери ошол айтып атышат да, ортодо акча суралуу дагы болуп атат депчи. Ошондойлор дагы болуп атабы? Мына 2 күндөн бери жүрөсүздөр, кандайдыр бир мындай звоноктор кылбадыбы силер? Akşam saat 8'in içinde çok
кимге сурап атат, кимге ортого түштүрүп атат? Аты жөндөрүн айта аласыздар? УКМК кызматкерлери издеп атабы? Жаап коебуз. Баягы менен байланышыңыздар болуп атабы? Мен алып коер беле? Уңдай калат. Үнү жакшы чыкпай атабы, айтып койсоңуздар. Бир сөйгөн акым берип атам. Басталар болуп айтсам, бүгүн сотрудниктер өздөрү бастабагы камап отурушат, эми айласын таппай, встречный заявление жазга деп бир суммада 100 000 $50 000 акча сурап атат. Карапайым мен анда актым болуп, атынан болсо 40 жыл бою өмүрүн мамлекетте иштедим, жөнөкөй мугалимдин адамдары. Бизге жогорку билимди беришти, ошол же жөнөкөй адам болуп чыгын. Ал баягы кемден 15 жылдан бери ушул өзүнүн кызматында аркалап келип атат. Кийинчи иштеп башына төменен ушу ишине кирген адам эмнеге мамлекеттин кызматкерлери колдобойт, эмнеге коргобойт? Буларга эмне коррупционер өздөрүнө окшоп коррупционер кызматкерлер керекпи же адилеттүү ушу мамлекетти көтөрөлгөн кызматкерлер? Жоголуп кетти. Эмичи? Мунун бир жери басылып калган окшойт, үнүнөн карап берип койгон эле, үнү бир жери басылып кетти окшойт азыр. Нарактара. Үнү жок да. Телефон барбы? Facebook жокта. Чыкты, болду дейт. Болду дейби? Чечилди. Чыкалган экен. Ну, жакшы эле угулуп атабы, эмичи? Угулбай жатат эчнерсе. Алло. Угулбай жата. Кандай жакшы келген турабыз. Не, прямой. Чыкты. Прямойдо мен азыр. Бизге бул жактагы өздөрүнчө келишкен экен эле. Чыкты. Жакшы, шүгүр. Не болду эле? Бакай Кашкарбаев келди. Эмне деп айыпталып атат? Жакыныраак келиңиз. Ош шаарында Бакай Кашкарбаев деген. ишине келип, хастабагы, өзүнүн отурган кабинетине хастабагы, 25. Аяк иштечилер. Ош шаарынын мен Эсбинон. Эми боюнча ошол боюнча ошондо иштеген экен. Мен сиздерге түшүндүрө кетсем, бул жерде тургандардын азыркы могу айтып аткан кыздын бир тууган агасы экен.
Narkotikaya. Kabinetinden de. Kabinetini kalıyor. 3 saat tintүү жасашып, 3 saatten keyin kabinetin ортосуна салышкан. Al жерде бир Neler var bakın sana. Panitoylarda Адвокат экен как раз. Адвокаты бар экен. Карап турганы, анан эки Tintu olup atkanda panitoylarda. Аны протоколго жазган эмес, эмне кылар билбей калып, сотрудниктер көрүп калып, эмне мындай подставалар жасап, протоколго киришкен эмес ошол. Ошол 3 сааттан кийин айлажы бурганда эмне кылыш керек анан? Yo, janagı. Emek kılıp atkanda. Obut kılıp atkanda panitoy boluş керек да. Onun kollegaları buldular, oturgan. Oşoların arasında 100 hektarın düysa çıkılaytan destek tapmay, bütün arasında kabinet ortasına çıkıladı. Oş şarın gıkıyımın сотрудниктери бар. Анан эң таң калыштуусу ошол эле моментте булар эки моментте үйүнө жана ишканасына тинтүү жасашат экен да. Мындай кирип албайды. Тинтүү жасашканда азыр мен силерге түшүндүрүп айтып кетейин. Бул жарандардын дагы көйгөйү ошол наркотика боюнча бүт ошондой тарапта иштеген милиция кызматкерлеринин милиция тарабында иштеген жарандын бир туугандары келип отурат бул жерге. Бул түнкү саат 10дон өтүп калганда дейт, бир эле моментте ошол ишканасына жана үйүнө тинтүү жасашкан. Үйүнө барганда Ишканасына жумуш ордуна жана ошол үйүнө тинтүү жасашканда бул неме жубайы азыр айына жете элек жалгыз болгон үйдөчү. 6 адам кирип дейт, мага себеби ошто барган интервью бергенде ошондон улам билем. 6 эркек киши СНБнын немелери кирип туруп, анан бул келин айтып атат, көз көрүнө дейт. Отурган дивандын үстүнө дейт, ошо 2 саат тинтүүнүн аркасынан таштап чыгып кетти дейт. Алдыла дейт. Адвокат барбы, адвокат? Ошондон сурайт элек да, жана тинтүү убагында panitoylor болду беле, бар беле, жок беле. Анын баары менен айтып берем, адвокат айтып алдым. Алда эч нерсе болгон эмес. Мен жалгыздыгыма кайрылып телефон. Үйгө келген, а? Үйгө келип телефон зарядка өчүп калган. Жок, тиги прокуратурадан неме ордер көргөзсү, обыск кылганга у. Обыск ордер көрсөттү, ал түн жарымда барып обыск кылганга алардын акысы жок экенлиги, Мыйзам боюнча болбойт экен. ошондой деп айтышты да. Жок, караш керек аны мыйзамды. Жалгыз адамга деген panitoyду алып келиш керек да. Анан panitoy жок эле. Panitoy жок, өзүн жалгыз карашыптыр. Сиз үйдө ким менен эле? Мен өзүм жалгыз. Жалгыз эле. Анан panitoylor жок эле, сиздин үйүңүздө тинтти булар. Канча киши келип отур? Биринчи 3 киши келип, анан ошол эмени салганга 2 киши келип, ошол бирөөсү, бир адам ошо кызматкер экен, ошол киши келип туруп салып кеткен да. Үйгөбү? Ооба, Жунусов Алимбек деген бар экен, фамилия атын деле мен тартап койдум. Ошол ошол 3 киши келип түндө panitoy жок эле үйүңүздөн тинтүү кылат. Жанагы кичинекей 2 грамм нашаны табат. 2 сааттан кийин 3 грамм. 2,5 сааттан кийин. Табат, анан ошол негизинде сиздин жолдошуңуз камалат. Таппайт, таштап өтүп. Ошо сиздин үйүңүздөн свидетелдер. Ошо жанында башка адамдарды дагы свидетель кылып, анан кийин ошондой немеге барышат да. Сиздер келип анан тинтүү кылып атканда ошол жанагы пакетти ыргытканын көрдүңүзбү? Кимиси? Ошо Жунусов Алимбек деген ыргытты, мен анын артында тургам. А буякта калган киши отуруп аткан. Үйдө сизден башка киши жок беле? Анан ал ойлоду, мен бул жакта карап турат депчи. Ал секин кирип туруп таштап коет атпайбы? Мен айтып, мен сени таштап кеттим. Бери кел десек, кайра ошол комнатага кирбестен сыртка чыгып кетип атпайбы? А ошо таштаган мезгилде мына сизге окшош спортивный формада келип таштап атат. Анан протоколго кол коюлганы келгенде, ал краски кийип келип атат. Чачтары атат, маскамды ал, видеого тартабай десем, маскасын албай койду. Мен тааныбай кала тургансычы. Эми мындай жазып атканда, кол коюп атканда, сүйлөп атканда деле адамдын коркуу сезими болуп атканы билебиз. Коркуу сезими бар болчу ал мезгилде ал болобучу. Тиги жанагы эмелер боюнча келип мыйзамсыз келип тинтүү кылды, panitoylor болгон эмес, адвокат кайрылдыбы прокуратурага? Ошол прокуратура. Айыл прокуратурага мен деле жазып койгонмун. Ал жактан эч кандай бир тыйын жок. Адвокат эми Макул аялынын иши боюнча мындай эме болуп атат. Иш жүргүзүп атат.
Силер военный прокуратурага жазгандан кийин көмөргө кысымдык болгонун айтып аткансыңар, туурабы? Ошо военный прокуратурадан жазып койгон арызыңды алдырт аялыңа деп бул жака жазган деп айтып атты. Ошону айтпайсыңарбы? Акча талап кылды, $20,000 деп айтып атты. Ошо эмеде. Бул эми СМБнын немесинде жатат да, баягы астындачы. Өзүндө жатат дагы, өздөрү буга кысым көрсөтүп атканын айтып атат бул келинче. Азыр эми $20,000 бергиле деп атты. Машина ошондогун астынан элестик чыкпай туруп, кайсы эмне кылып көрөт билбейм. Акча жеп бөлүп калган адам болсо койгон. Бул жанагы МВДда иштечү да, жолдошум. МВДда отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков деген отделдин жетекчиси эле. Ошо областный шаар начальниги. Ошо кызматта иштеп жүрүп, өзүнө 1 квадрат метр үй сала алган эмес, ал деген чындыкты иштеп жаткан билдирели. Коррупционерлерден кармап атат, акчасын бериле чыгып кетет, канча миң доллар берип. Акчасы бар экен, убагында жеген экен, көптөгөн экен. Бул кишинин бир бере турган тайына жок азыр. 1 метр квадрат үй жок. Бир нерсеге каңгабасам да, биздин өкмөт сыйлыктарды бирдеме беле болуш керек, омончулук менен карапайым калктын балдарына. Себеби бир нерсе 3 жыл катар ардактуу кызматкер деген мамлекет Каякта иштедилер. Наркотик менен Бул кээ ичен деген адамдар үчүн өтө майлуу сүтү жер экен да, карап көрсөчү, мен эми түшүнөм. Канча жыл болдунчу жанагы? 15 жыл. Жок, жанагы Осто иштегенине. 3 жыл болду. 3 жыл болду. 3 жыл иштедилер, кийин ичен деген адам үйүн саңыратып туруп, алам деген билетин алып келип турган машинаны берип турганда. Булар аябай чоң акча бар. Булар Баялкен камагынын астында бир чоң операциянын ичинде иштеп жүрүшкөн. Буну кызматкерлер деле айтып атат. Ошол операцияны чоң жанагы наркотик саткан эмелер камаа иштеп кармалап турган иш болмок экен. Ошонун астына 5-3 күнүн астына Баялкен патруль бар, өздөрү үлкен дом сотрудниктер чыгып отурушуп атат. Демек бул жерде бир 10-15 кишинин намынан Баялкен тоскоолдук кылып аткан белгисиде турабы? Мененче биз окшогон адамга билет, ал жерде отурганда фамилиясы десеңиз кимге карашкан экен? Жок, эми бармашын кармалып. Эмнеге токтоп? Канча болду кармалган? Эме алмаштыр да, тергөөчү. Жыласын сертификат алып тергөөчүлөр мен алайын деп отказ кылып. Экен бөлүм тергөөчүлөр өтө чоң чатак экен, өтө чоң чатак. Жанагы кызматтык ишине байланыштуу чоң эмени басты да жыланды. Бул мамлекет деп жаны берип иштеп аткан кызматкерди ошентип моозун жаап, нарын тыгып коюп атышат да. 25 марттан бери эле биз барбаган жер телевиденияларга деле кайрылып атабыз да. Мисалы бир СМБ ошо БКМ кызматкерлеринин тарабынан эле кысым болуп атат бардык жака. Прокуратура эмне деп атат эми? Бул негизи прокуратура мыйзамдуулукту көзөмөлдөш керек жок. Ташиев Кыршаевге эч нерсе жеткен жок. И то жанындагы адамдар болсо шефке жетпесин деп айтып атат экен. Оштууга дагы бир тараптуу кылып, ошолардын видеосун чыгарып, биздикин чыгарбай коюшту. Регион ТВда дагы чыгып, удалить этип, анан кайра коюп эле бирдеме болуп атышат да буларчы. Азыр ушул адамга жетпеген үчүн азыр дагы бул жакка келип отурганыбыз аргасыз болушту. Силер азыр оштон келдиңерби? Кош койлуу. Анан эмне жооп болдубу биякта? Адам болсо чыгып эме кылышпайбы? Мындай бир адам чыккан жок бизге можа. Жаш балдарыбыз менен келип атабыз. Боюнда бар аялдар келип атат. Мына бул карындашымдын да боюнда бар. Эмеси төрөйүндө отурат мына. Айламан бир мындай бир киши чыкса болот го мындай. Ушул убакытка чейин азыр ошо туугандары дагы айтып атат, аябай жакшы результаттарды көрсөткөн дейт. Ошол 15 килограммга чейинки кармалган ошол баягы наркотикалык заттарды кармап дейт. Жада калса погончон адамдарды да кармап, ошо жоопко тарткан подполковниктерди кармагандарын дагы айтып атышат да. Эгерде мындай результат көрсөткөн адамды ушундай тоскоолчулук кылып жаткан болсо, сөзсүз бийлик бул нерсеге чара көрүп колдоо көрсөтүш керек деген ойдомун. Учурда
бул бала ошол эле Ош шаардык СМнын өзүнөн кармалып, кайра эле ошол жерде түрмөдө турганын айтып атышат. Эми азыр бул жаранды мен ойлойм да өздөрү кармап, өздөрү каалагандай кысымга албаш үчүн туугандары бул жака ошол которуп берүүсүн дагы суранып жатышат. Оштогу УКМКда азыркы учурда кармалып турат. Биз азыр Тачыбек Ташиевден дагы Кыргызчаевден да суранат элек. Ал жактагы ишти бул жака которуп берилсин. Бул жакта адилеттүү каралат деп биз ишенебиз. Ал жакта анткени ал жактагы СМнын балдары кармаган, адилеттүү кармаган, подстава менен кармаган, кармаган следовательдер таза жана акыйкаттуу следователь болбойт. Абзел түрдө чечими дагы туура болбойт. Прокуратурага которуп беришин, анан Бишкек шаарына прокуратурага жана бул жака которуп беришин Тачыбек Кыргызчаевден талап кылат элек деп. Мен көргөндөн 2 күндөн бери ушул жерде турат, бирок эч кандай бир жооп же бир өзү деле чыгып, же эртең келгиле же бүрсү күнү келгиле деген нерсени айтпайт. Болгону плакатыңарды алып түшүрүп тургула деген нерсени айтты деп атышат да. Плакатыңарды уялат экен. Тиги жанагы телеканалдарга барса, алардын артынан эсен болот, коркуп үркүтөт. Аларда кене баса алып, бизден телевизион жазып койду. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, бул жарандардын ишин көзөмөлүңүзгө алуусун суранабыз. Биякта мындай турбайбы? Урматтуу мекендештер, мен азыр кичине түшүндүрүп коеюн. Биякта могу аты ким? Сманкулов. Баялы Сманкулов деген биз тууганыбыз Ошто жанагы отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков деген отделдин жетекчиси. Ол иштеп турган жеринде ошо мартта болгон окуяда бул 25 мартта Ош шаарынын ГКМнын сотрудниктери келип, сен наркотик менен таза эмессиң деп үйүн анан кызмат кабинетин бүтүп алат. Айына 7 элек, 8 айдан өтө элек жубайы азыркы учурда Оштон келиптир, самолетко учканга буларга тыюу салынат экен. Эми бул келинди дагы аяп, кабыл алып, өзү айтып жатат. Мени көзүмчө салып койду депчи. 8 ай боюнда өткөн ушул келинчекти түн ичинде тинтүүгө алган үйүңүздө. Анан ошо жактан анан айтсаңыз, маскаңызды тесип коюңуз. Ошол жактарына, ошол Мына ушундай. Бул жерге баягы өзүмүн проблемам менен келип башкалардыкында чагылдырганга туура келди. Бул боюнда бар келип, ошо Жалал Абадтан Ошко мени ушундай прямой эфирге алып бериңизчи, түз эфирге. Себеби мен чыккан телеканалдар узакка чыгарбай эле өчүрүп таштап атат. Аларга да кандайдыр бир буйрук келип атабы, биздин видеолор элге чыкпай калып атат деп суранган эле. Биз кечке чейин күтөбүз. Мен ойлойм, сөзсүз чыгып 5 мүнөттүк убактысын көңүл буруп карап коет деген ойдомун. Себеби менин дагы маселем орчундуу. Себеби мен киргенде ушул Камчы Кыдыршаевич дагы айткан эле, алып кел, болгон фактыңды алып кел, мен караймын депчи. Мен дагы ошого таянып көп нерселерди көтөрүп азыр алып келдим. Күтүп отурам, балким өзүнө жетпей жаткандыр биздин келгенибиз. Булардын дагы көйгөйү ушундай эле острый экен. Мен ойлойм, кечке чейин булар бизди күтүп кабыл алат деген ишенимдемин. Бул жерге 10-15 кишинин башын
тапшырмаңыз екен. Енді сіз ошондой маалымат барда, бул жерде ошол дайын болуп атат. 2-3 күн ошо операция